Assalomu alaykumlar. Kapelni suvat başlandı. Nake pompa nasos 10 ming so'mga alganmiz. Jet 15 ming olib barsangiz kengiri jetet. Iki filtr menen shu menen oturup natogandar. Aylanıp oturup buha 75 kara turba menen takawarat 200 metr. Natogandar Beyko başına geldim. Baçoktan beri buha 75 menen kara turba menen 200 metrden beri geldi. Gelip mınake onda su içip atat. Ayağı olsa 150 metr, 150 metr olganda 13 sol bolganda paştı 1950 metr, 2 kilometrde suğarıp atat. Emne üçün buha 75 alam, kalın turba 180 so'mdan turat. Napor жақсы болот. Ошондуктан мен buha 75 колдонам. Любой 150 метрге дагы тээп бере алат. Анткени кээ бирөө 100 метрге аяғына чыкпай калат экен тийбүү деген сөздөр бар. Аяғына азыр конкретно чыгып атат. Урожайды 20-30 эсе процент көбөйтүп бере алат капельный. Мо ортосу эмки жылы проблема болбойт. 1-2 жол доминатор салсаң суу ичпегендиктен ото деле чыкпайт. Мынакей туугандар, капельныйдин момдай араң жан көрүнгөнү менен момдай азыр 20 мүнөттө почти 30-40 сантиметр уже мынакей суу ичти. Мынакей. Напору болсо мына мондай агып атат. Без насостагы кой берип көрдүк. Экиден сол сугаса болот экен. Бачокко куюп эле. Менде насос жок дегендерге шылтоо жок экен. Экиден сол кылып кой берип сугардык. Без насос самотек эле сугарсак болот экен. Көчө ошентип эксперимент кылганбыз. Мында Бакай мастер жасайт. Көбүнчө капельныйды. Тура Бакай мастер. Бери карап комментарий берип коесузбу?